Кайырлы күн баршаларыңызга, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен бирге осындай камыры езилмейтин, бүтүн болуп түзөтүн әдемі дәмді пельмендердин рецептине бөлүшөтүн болом. Соңуна дейин карап, менен бирге жасап көрүңүздөр. Ең алдымен салкын суубуздун үстүнө 1 жумурткамызды салып, унун үстүнө 1 чай кашык тузубузду салып аралаштырып аламыз. Тузду эритип аламыз. Үстүнө кичкене сыйык майды куюп, унумуздун жартысын салатын болобуз. Осулайча аралаштырып, экинчисин саламыз. Энди колубуз менен камыр илейбиз. Мага ыдыста ыңгайсыз болду камыр илөө, сол үчүн дастархандын үстүнө илеп атырмын. Бизде осундай катты камыр шығуу керек. Камырым катты болду деп уайымдап калмаңыздар. Камырды бир аз убакытка тургандан кийин өзү жумсаратын болот. Иленген камырды пакетикке салып коябыз. Жарты саат көлөмүнөн кийин камырыбыз менен осундай жумсарган, тагы да илеп, кайтып пакетикке салып коябыз. Тагы да бир жарты саат көлөмүндө күтөтүн болобуз. Сонда камырыбыз адем болуп иленип, жумсак камыр болуп чыгатын болот. Жаюуга оңой болот. Енді салмасын дайындаймыз. Мында пияз өткүчтөн өткүзүп алдым. Үстүнө фарш салып, дәмине карай туз, бұрыш салып аралаштырып аламыз. Пияз майдалап өткүчтөн немесе блендерден өткүзсеңиздер, суу шығып, әдем болуп чыгат. Сочный болот сонда. Ийи канган, жумсанган камырыбызды алып, осындай аст үстүнө un сүйөп, колубуз менен үстүн дөңгөлөтүп чыгабыз. Сонда әдем жайылган кезде дөп дөңгөлөк болуп жайылатын болот. Октабыбызга орап алып, сагат тилиме айналдырып отуруп жаятын болобуз. Колдун күчүн катты салмайбыз. Бизде камыр жумсак болуп чыгат. Минекей бизде осундай чука камыр жайылып чыкты. Астында узорлар көрүнүп тур. Эми пельмен кесүүнү дайындайбыз. Камырларды бири-биринин үстүнө коя отуруп чыгабыз. Кабаттап чыгабыз ягни. Осулайча өз каалаган көлөмдө кичи или үлкөнүрөөк кылып кесип чыксаңыздар болот. Бирөөнү кесип алып, калганын сонун көлөмүн кесип чыгабыз. Кесилген камырларыбызды бири-биринин үстүнө кабаттап жайып чыгабыз. Дәл жаңагыдай тагы кесип чыгабыз. Бирөөнү алып, калгандарын сонун көлөмү боюнча кесип чыксаңыздар болот. Және камырларыбызды бир четке коюп, үстүн пакетикпен жаап, және матамен жаап коюу керек. Желденип калмау керек. Камырыбызды бири-биринен алып, ичине салмаларын салып, түйүп чыгатын болобуз. Дастархандын үстүнө кичине un сегип жибериңиздер, камырларыбыз жабышканбас үчүн. Минекей бизде осындай әдем пельмендер чыкты. Осы пельмендерибизди тоңазычка салып, катырып койсаңыздар болот. Керек кезде алып, кайнатып, писирип жей беретін боласыздар. Кайнап турган суубуздун үстүнө туз салып, пельмендерибизди саламыз. Суубуз пельмендерибизден 2 эсе көп болгон дурус. Сонда пельмендер бири-бирине жабыспай, түбүнө жабыспай, эркин кайнап чыгатын болот. Пельмен сизге сорпасы менен жешке унайтын болса, осындай бульон салып жесеңиздер болот. Дәмі өтө керемет болуп чыгат. Пельмендерибизди әбден кайнатып аламыз, писирип. Минекей бизде эч кайсы езилмеген, жыртылмаган, бүтүн болуп тур. Минекей пельмендерибиз дара-дара болуп писип чыкты. Пельмендерибизди подливпен немесе сорпасы менен сунсаңыздар болот. Осындай әдемі, дәмді пельмендер шықты. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.